Манас эл аралык аэропорту 2022-жылдын 6 ай аралыгында 2.220.990 жүргүнчүнү тейлеген. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көрсөткүч 2021-жылдын 1-бөлүгүнө салыштырмалуу 42,3%га көбөйгөн. 1.509.239 киши эл аралык каттамдардын жүргүнчүлөр агымын түзсө, 711.751 ички каттамдардын жүргүнчүлөр агымын түзгөн. Жарым жыл ичинде 19.022 каттам ишке ашырылды. Бул 2021-жылдын көрсөткүчүнөн 37,4%га көбүрөөк. Авиа каттамдардын 13.089 эл аралык, ал эми 5.933 ички каттамдар. Эскерте кетсек, Манас эл аралык аэропорту 11.529 каттамды тейледи. Алардын ичинен 8.520 эл аралык, 3.009 ички каттамдар, жүргүнчүлөр агымы 1.184.294 кишини түздү. 826.212 эл аралык, 358.082 ички каттамдар боюнча.